Оштун мэринин демилгеси менен бир дарыя 7 канал тазаланды. Эми Ош шаарынын бюджети чоң, үй бергенине үй берди, участок бергенине участок берди, үй куруп берүүчүлөргө үй куруп берип атат. Жанагы Увам каналын тазалоонун максаты туура. Бирок мына азыр күз башталганда ошол Датка айыл өкмөтүнө, ошол жерде Шарк айылына дагы тургундарына азыр 10 күндүн ичинде жанагы жээкти тазалоо боюнча атайын эскертүү келип түштү Айыл чарба министрлигинен. Ошон үчүн мен азыр аткаруу бийлигине кайрылат элем. Ошо Увам каналын Кара Суу районундагы тазалоо иштерин азырынча токтотуп турсаңар. Анткени мына 1 ай 2 айдын ичинде суук түшөт. Алар үйлөрдү көчүп, же үй куруп үлгүрбөйт. Ошондуктан азыр мына быйыл ушул Увам каналын Кара Сууда, Шаркта тазалоо иштерин жылдырып бериңерди өтүнөм. Эл менен чогуу сүйлөшүп, аларга компенсация тууралуу конкреттүү келишимдер аныкталып, кайсыл жерден аларга кандай жардамдар берилет, акчалай жардам берилеби, үй берилеби, ошонун бардыгын конкреттүү чечкенден кийин гана элибизди суукта калтырбай, ал жерде азыр ыңгайсыз абалга калтырбай, маселени чечкенден кийин гана бул маселеде шашылыш жок. Эмки жылы анан ошол маселенин баары такталгандан кийин гана жанагы Айыл чарба министрлиги жер кодексинин талаптарына ылайык каналдын боюн бошотуу иштерин башташы керек. Мына ушул күндөрү тез арада ушул чечимди токтотуп турасыздар деп ишенем. Бул ошол жердеги элдин чоң эң маанилүү өтүнүчү. Рахмат.